Арбаңыздар, урматтуу менен YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, куш убакыт күнүңүздөр менен. Мына бүгүн менин студиямда эненин баркы, энени кантип баркташ керек, кантип даңкташ керек, энеге кандай мамиле жасаш керек деген ушул теманын тегерегинде сүйлөшөлү деп мынакей студияма Сүйүн Жусупбаев деген балабызды чакырып атабыз. Сүйүн жөнүндө мен буга чейин көп эле угуп келгем. Айрыкча жаштардын арасында аябай популярдуу, жакшынакай коңур үнү бар эстрада жаатында биздин бир топ чыгармачыл инсандар менен иштешип, алардын ырын да ырдап, ырчы катары дагы таанылып жүргөн жагын билет элек. Андан тышкары Бишкекте Насыйкат апалар тобу бар. Жетекчиси Гүлайым Ормонова деген эң бир керемет сонун бир эжебиз бар эле. Ошол эженин уулу экенин эжеден да уктум эле. Сүйүн, сен жөнүндө балам ушинтип ырдап калат деп ушинтип жакшы бир ой пикирлерин айтып жүрчү эле. Бир топ маектериңди дагы уккам. Кече жакында Апамды эскерүү деген бир ыр чыкты. Салтанат ошо Насыйкат тобунун мүчөлөрүнүн бири. Мына ошол эжебиз ошону жибериптир. Ошол клипти жибериптир. Мына Бореке Гүлай эженин баласы Сүйүн ушундай өзү ыр чыгарттырып, обон чыгарттырып, анан өзү ушинтип ырдап чыгыптыр Элмира деп жиберейди да. Анан бир 2-3 күн өткөндөн кийин кайра чалды. Элмира, сен ушундай канал ачпадыңбы? Анан мунун тарбиялык мааниси да бар болуп атат. Айрыкча могу энелерди баалоо, барктоо боюнча. Ошол Сүйүндү чакырсаң, бир топторуна мындай дем берет эле, күч берет эле. Мындайча айтканда, энелерди ошол тирүү кезинде кантип сыйлап калыш керек, кантип ошол энелерибиздин баркына, даңкына жетебиз деген маселенин тегерегинде бир кеп кылсаң болчу да экен деди. Анан ошон үчүн дагы чакырдым да Сүйүн. Ага өтөрдөн мурун бул чыгармачылык боюнча айтып кетеликчи. Ошол чыгармачылыкка кандайча келип калдың? Биринчиден саламатсыздарбы? Анан баягы чыгармачылык бул мага жөн гана жана хобби катары эле. Зеригип, же болбосо болугуп калган кездерде бир бакыр ырдап алам. Анан ошол кезде элге дагы анча-мынча ырдап коем дегендей. Той топурларда. Той топурларда ырдап коем. 2007-жылы Excuse Me деген ырды бул ырдап калдык. Ал тилекке каршы аябай жакшы кетип калды. Андан кийин эле уже ырдашым керек болуп, кайра андан кийин Сагындым сени атаке, Кана сел көргөчү сүйүңдү деген ырларды жаздырып, ушул азбы көппү, жакшыбы жаманбы элге тартуулап келдик. Коңур, жакшынакай үнүң бар экен. Анан эмнеге улантпай калдың? Эми кандай десем, улантып эле атам, болгону баягы ортодо кичине тыныгуу болуп атат окшойт. Эми тыныгуу деле бекеринен болгон жок да, кандайдыр бир себептер болсо керек. Ооба, тилек жашоо турмушка байланыштуу, ошол анча-мынча тыныгуу болуп, анан кайра булуу эме болгон кезде, кайра мотивация алган кезде кайра ырдап арасында. Анан мен негизи баягы ырчылык мага мындай хобби эле окшойт деп койдум да, баягы. Аябай эле казып түбүнө кирип кеткен жокмун, бирок баягы сагынып, ырдагым келген учурларда ырдап, жакшынакай баягы ырчылар катары баягы жакшы кылып клип тартып, аракетимдин арасында жасап аттым, дагы деле жасап атам. Оңой деле эмес, азыр негизи оңой. Бирок мен ырдап 2007-жылы ырдап чыкканыбызда кыйын эле болчу. Себеби биз баягы ырды жаздыргандан кийин жакшы, мен мисалы Ошко барып клип тартып келчүбүз. Ал жакта Диди деп бир жакшы студия бар болчу. Ошко барып ырды жаздырасың, Ошко барып клипти тартарасын, алга бир 20-30 миң сом акча коротосуң. Ал убакта эми жаш кезек. Акчаны ар кимден сурап, тап ырын жасата калайын, клипин жакшы тарта калайын деп тартып Бишкекке алып келгенден кийин ошол клип биздин үйдө, менин үйүмдө. Мисалы ошол айтып кетсем, Excuse Me деген ыр 1 ай жатып калган күндөрү болгон да. Менин колумда, флешкада, же болбосо ал убакта баягы дисктер болчу, ошо дискада. Себеби ал убакта могу интернет деген кеңири тарай элек учур болчу. Газетага бериш үчүн 10 миң сом акча керек болчу, радиого бериш үчүн дагы 10 миң сом акча керек болчу. Эфир, телеканалдарга бериш дагы акча керек болчу. Анан ошо акчанын айынан үйдө 1 ай, 1,5 ай жатып калган учурлар болду. Даяр болгондон кийин. Даяр болгондон кийин. Ал эми азыр сонун болуп атпайбы, жыргал болуп атпайбы. Ырды бүгүн жаздырдың, эртеси TikTok, Instagram, YouTubeга чыгарып, азыр жеңил болуш керек деп ойлойм да. Сен да ошол айтып атпаймынбы, жана ырларыңды ошол бияктан интернеттен карап
таап анан кийин көрүп айтып атпайбызбы ошол бул ошо жаштардын арасында аябай эле чоң эле популярдуулукка ээ болгон балдарыбыздын бири. Кайсыл жерден болосуң дайым сурайсың, бүтпөй калса жомогум аны улайсың, мага жакын сезилет менин айылым, аттың бирок бул жерден сизге көрүнбөй. Нарындык эмесмин, көлдөн да эмесмин, көп гүлдөр гүлдөгөн шиберлүү белесмин, таластык эмесмин, чүйдөн да эмесмин, мен оштон болом. Түн караңгы, күн да караңгы, бизди чийген айда караңгы, жүрөгүмдө толгон арманым, сүйгөнүм козгой сагымды. Эйлай калдым мен дагы, эйлай калдың сен дагы, буйрук бассаң айла жол экен, иште калды сүйүү арманым, иште калды сүйүү арманым. Эми жанагы апамды эскерүү деген ырым жөнүндө кеп кылалы. Кайсы акындар менен иштештиң, кайсы обончулар менен иштештиң? Баягы өзүңүздөр айтмай билгендей эле биз быйыл апабыздан айрылдык, апабызды ээсине бердик. Апабызды ээсине бергенден кийин баягы бизде мындай болду, апам бизди бул дүйнөгө жаратып, акты караны, жакшыны жаманды, таштак жолду, түз жолду иш кылып бул жашоодо баягы ыйманды, тилибизди, динибизди, дилибизди үйрөтүп, бизди баягы таштак жолго таштап туруп анан өзү ээсине кете берди да. Мен апамдын үйдө эң кичинекей баласымын. Апам аябай көнүп алган экенмин. Анан кыйын эле болду. Анан апам Ошондо канча бир тууган болуп атасыз? биз 5 бир тууганбыз. Ошол 5 бир тууган эң кичинекеймин. Апам мен менен жашачу. Андан кийин апама биз тирүү убагында кандай нерсе кыла алдык билбейм, бирок апам ошол ээсине бергенибизден кийин дагы аябай издендим. Кандай жакшы нерсени жасай алам деп молда акелерге барып, алардан эме болуп жүрдүм. Анан ушу ыр менен дагы эстелик калтырсамбы деп, анан бизде өзүңүз билесиз, могул Кыялбек Урманбетов деген жакшынакай агайыбыз бар. Ошол агайыбызга барып, аябай жакшы апам жөнүндө ыр жазып бергенчи, апамды болгон өзүмдүн оюмду айтып бердим, түшүндүрүп берип, анан ал киши жакшынакай ыр жазып берди. Андан кийин бизде могу Таластан Наамат Накешев деген обончу агабыз бар, ошол киши жакшынакай оон салып берди. Анан клип тартып, бул ырды апама арнап, Ким Бирөөч айтмакчы, багыштап бул ырды ырдадым. Эми апама кече жакында дагы бир ыр жаздырдым. Бул баягы апама аябай көнүп алган экенмин азыр. Анан дагы бир кандай сооп кылсам экен деп, Куран окуп, дагы соопторду жасап, ошо изденүүнүн артынан эле жүрөм. Биздин ушул айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн эмне жөнүндө болуп атат, эмнени эле айтып атышат деши мүмкүн биздин көрүүчүлөрчү. Ошон үчүн сен өзүң ырдап чыккан ошол апамды эскерүү деген клипти чогуу көрүп алалы, анан кайрадан студиябызга келебиз. Siz бар кезде көрдүм дүйнө жарыгын, жан шериги болдум айдай жарымдын. Колдон учкан бакыт болуп байкатпай коштошупсуз мени менен акырын. Siz бар үчүн доор сүрдүм бактылуу, жыргал күнүм өткөн экен жылдыздуу. Түн жамынып басып келем жамгырда, келбетимди көрбөсүн деп кайгылуу. Айт жапаке, азыр кандай абалың? Кеткен бойдон жокко сенин кабарың.
düğünüge taşlap kettin göndürmey. Apa, bugün yüzünüzde sakındım. Baldarım da sizdi sırap kayda deşet. Oşanda kaygı kapa, yürek deset. Kanca aytam, giyed aldaymalardı. Ansız dele, hazır günüm karardı. Koş apa, biz ilahimiz eskere. Şitta valvay oşol diriği gezdele. Hemi seni bir görü gözar bolup, tapmay kaldım. Attiler, geç bile. Toprağın torku olma pake. Yatkan yerim caylı olsun degençe. Ardınızdan bir gün men de baramın. Kucakçayım, tozu alın. Beşte, 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 beşte.
мындайча айтканда республикалык шайыр апалар телефестивалынын 10 жыл болду. Мына былтыр 10 жыл болуп, ошол чоң бир фестиваль өттү биякта Бишкекте. Ошонун демилгечиси Гүлайым Ормонова эжебиз болгон. Насыйкат деген жакшынакай бир Бишкекте уюшулган топ бар эле, апалардын тобу. Ошол топтун жетекчиси болгон болчу. Анан ал эжебиз дайыма ушундай улуу демилгелерди нарк, насил жөнүндө, элдик өнөр, кол өнөрчүлүк боюнча дайыма биринчилерден болуп, жулунуп айтып, мына момундай кылыш керек, тетинтиш керек депчи ушинтип жүргөн эжелерибиздин бири болгон. Мына ошол эжебиздин Гүлай Ормонова эжебиздин уулу Сүйүндүн аткаруусунда жогоруда жанакы клипти көрдүңүздөр. Бала кезде эженин силерге берген таалим тарбиясы өзгөчө жагы эмне болду? Биздин баягы Курманжан датка болосо могу ырчыларды алып келсек, Канике Эралиева, ошол апаларыбыздын эле бир сыфаты бар болчу. Апам бардык жактан мындай аябай эле тың киши болчу да. Мисалы, Курманжан датка дегеним, биз апабыз дагы баягы күйөөсүнөн эрте ажырап калган да. Күйөөсүнөн эрте ажырап калып, 5 баланы Бишкекке алып келип, окутуп, чокутуп, анан бизди аталуулардай эле бакты десем болот да. Сүйүн, кечирип кой, ошондо каяктан келип атасыңар Бишкекке? Биз Ош областына караштуу Өзгөн районунун Мырзаки айылынан келип атабыз. Ошо атам каза болгондон кийин апам баарыбызды Бишкекке алып келип, анан бул жактан окутуп, анан эл кийбегенди кийгизип, эл жебегенди жегизип, баарыбызды үйлүү жайлуу кылып, баатырлык жактан ошондой айта алам да. Мисалы, бизде эч нерседен кем кылган жок. Ал эми жанагы Канике Эралиева дегеним, апам өзү аябай жакшы ырдачу. Өзүнүн бир тилегинен качып, ошо 5 баланы тандап, ошол жактан эме кылды окшойт да. Атак, эгер музыканы тандаганда апам да бир аябай эме болчу да. Белгилүү Канике Эралиева эжеде Ошол болгон. эжеде болуп, Керек болсо композитор деле. ошондой болмоктон апамга тайманбаган, алдыга жүгүргөн, мен мына нерсени кылышым керек деген ушундай сапаттары бар болчу. Анан бир туугандарына дагы, балдарына дагы бир өзгөчө бир, апама мен баягы кандай бала боло алдым билбейм, бирок апам мага аябай жакшы апа боло алды да. Алла таалам бир кийинки жашоодо да ушундай мүмкүнчүлүк берсе, мен кайра эле апамды тандамакмын дегендей. Бияка келип ошондо эмне иш кылып атат? Апам Бишкекке келгенден кийин, апам соода тармагында көп иштеди. Ошол соода тармагында кийим сатып иштеди, овош сатып иштеп калдык. Россияда иштеп жүрдүк. Анан ошондо дагы бизде апам баягы атасы жок деген нерсени бизге сездирген жок да. Мисалы, мен сезген жокмун. Окуп жүргөн учурда дагы мектеп учурунда жанагындай бир 50 сом же болбосо 100 сом ремонтко топтойбуз деген учур болот эмеспи? Ошол убактарда биринчи эже сураган күнү эртеси биринчи биз алып барчубуз да. Себеби апам баягы жетим деп же болбосо бир ушулар жаман өздөрүн сезип калбасын деп, апам биринчи очередь ошону бизге кармачу. Анан мен ар дайым ошон үчүн мектепте даже мени кичинекейимде айтып калчу да эжелер, классташтарым, сен аябай эле байдын баласың депчи. Тескерисинче ошол убакта биз квартирада жашап, кыйналып эле жүргөн учур болчу, бирок апам бизге ошол жетим деген нерсени сездирбегенге аракет кылып жүрдү да. Мен азыр ойлосом, биринчи ошондой баягындай учурларда биринчи мен алып барчумун да, акчаларды биз алып барчубуз. Апам баарыбызды үйлүү жайлуу кылды. Бизди баарыбызга ак караны көргөзүп, жакшы жаманды көргөзүп, бул жашоону таанытып туруп, үй алып берип, баардыгыбызды жайлап коюп кете берди да. Апалар Аалам Кудрат деген долбоорду дагы демилгечили топтордун автордун бири. Эң негизги максат мындай деп айтып калчу да эжечи. Бул ошол бояк деле, могу Кыргызстанда эле жүрө бербей, башка жактарды да көрүш керек. Салыштырыш керек. Алар кандай өнүгүп атат, биз каяка баратабыз. Ошон үчүн мына балдарды тарбиялап мына тургуздук. Эми өзүбүз үчүн ошол эл жер көргөнгө бир убакыт келди окшойт деп, анан кийин Алматы, Ташкент, Москва, андан тышкары мына апалар Вьетнамга барып келишти, мисалы үчүн. Мына ошолордун мына эң ана башында турган ушул эже болгон да, демилгечисичи. Анан демек коомдук иштерге дагы эже активдүү катыша алды. Анан ошол тияк бияк жактарга барып атканда айтып калчу, мени кыздарым жеткирип келди, балдарым жеткирип келди деп калчу да. Ушул боюнча да үйдө сөздөр болчу беле, эже айтып калчу беле, ушундай болуп атат. Кечиндеси баягы кызматкер катары өзүнүн тетрадьтарын алып, мен мынандай жака барышым керек, мынандай нерсе кылышым керек деп, уже үйдө 1 саат
соданы жыйын чогулуш. эме кылсак, талкууласак, 1 сааттан кийин апам уже таптакыр башка адам болчу. Өзү негизи апам жаш убагында мугалим болчу. Апам математикадан сабак берчү. Мектепте канча жыл иштеп калдың? Апам мен азыр так айта албасам керек, бирок бир 5-6 жыл иштеди окшойт. Мен атам да мугалим болчу, апам да мугалим болчу. Анан кийин балдардын келечегин тандап, Ооба, ошону апам бизди тандады окшойт. Ошол апам бизди тандап, ошо жана айткандай эч нерседен кем кылбай, өзү апам каткан нан жесе дагы бизге жумшак нанды бизге берип атты да. жана айтып кетпедикпи, ошол апалар алым кыдырат долбоорунун авторлорунун бири болгон эже депчи. Ташкенттеги ошол тарттырган ырларынан баскан тургандарын ошол тарттырып келген да. Көрсөтүп коюп алам да. Негизи мына нерсени жасабай калдым деген өкүттөрүм да бар. Анан кийин эми мына нерсени кылам деген да көп тилектерим бар. Апама кандай сооп жеткирип, кандай кылып эме кыла алам деп ошону изденип, ошо 5-күн сайын азыр адат кыла алганбыз. Мен семьям баарыбыз ошо 5-күн сайын жайга барып, апам менен Куран окуп, анан дагы жакшы сооптор иши кылып ушу изденүүдө, анан өзүмө деле сөз бергем, ошо Алла мага канча жашоо берсе, ошону баарын ошо апамга, атама, негизи баягы бул эле жашоодо кыла албай калган эме максаттарыбызды өлгөндөн кийин деле ушундай кылып жасай берсек болот. Апалар ыйык, апалар улук деп келебиз. Чын эле бул тема менен эле, бул талкуу менен бүтпөйт. Кудай буйрса, апалардын ролу кандай деп айтсам, биздин көрүүчүлөргө бир мотивация берип, дем берип, дух берип, ата энени кантип сыйлаш керек дегендин үлгүсүн
көрсөттүңүз да. Эже ушу неберелерин деле көрүп калды болуш керек, Ооба. небере чөбүрөлөрүн. Ооба. Кандай чоң эне болду? Апамдын негизи так айтсам 13-14 небере көрүп калды. Анан 2-3 чөбөрө көрүп калды. Жакшы. Анан менин балдарым негизи азыр мен баягы кыйынчылыктан эми араң мындай кылып атсам балдарым эстеп турат да. Себеби менин балдарым дагы апасын аябай эме чоң энесин аябай жакшы көрүшөт. Мен тескерисинче апамды апа дешчү дагы, чоң эне деп айтышым эмес да. Анын өзүнүн мамасынан караганда да мен апам аябай жакшы көрчү, өзгөчө улуу балам. Анан ортоңку кызым апам деп аябай жакшы көрчү да. Эженин бир өзгөчө кандай сапаттарын ала алдыңыз? Билбейм, мендеги баардык эле ошол жакшы сапаттарым бул апаман калган. Ал эми мендеги жаман сапаттар бул баардыгы өзүмдүкү деп жооп бермекмин да. Сүйүн, мынакей, көрсөтүүбүз да соңуна чыгып баратат. Ушул жыйынтыктап баратып дагы эмнелерди айткым келет? Мону бир айтып калсам жакшы болот эле дейм. Мен Дырап апама да бир ыр жазгам, ошолорду бир 4 сап ошону окуй кетсем. Сыноодон сынып куладым апа, чачылып кайра куралдым апа, алдыга карай жүгүрдүм бүгүн, антыма бекем турамын апа. Өзүң жок апа, калбадым жолдо, убайым тартып сарсана болбо, баркыңды сенин кетирбей апа, баардыгын азыр алгамын колго. Жыгылдым ыйлап, сорондум апа, жамандан качып торолдум апа, өзүңдүн берген тарбияң менен жаман жол баспай оңолдум апа. Аллахым берсе ден соолук апа, арышып кенен созомун апа, табалап күлгөн көрө албастарды артыман таштап озомун апа. Дос душман кимдер түшүндүм апа, кайгырдым чөктүм үзүлдүм апа, өзүңдүн берген ак батаң менен көккө учтум кайра күчтүмүн апа. Ар бир үйдө, урматтуу көрүүчүлөр, так ушундай сүйүндүү болгон балдар болсун. Апаларыбыздын баркын, даңкын тирүүсүндө, көзүнүн тирүүсүндө сыйлап алалы. Ушуну менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.